Урматтуу кесиптештер, бул биринчиден концепция. Экинчиден, мына азыр ар кандай талаштар жаралып атат. Бул мыйзам сен башка тилди сүйлөбөйсүң деген ограничение эмес. Биз мына кече жакында эмес, бир ай мурда Казакстан Астанада болуп келдик. Ошол жердеги сенаттагы, мажилистеги депутаттардын сүйлөгөнүн көрсөң, шилекейиң агат, тамшанасың аш. Бир акценти жок, казакча сүйлөп атышат. Бул биринчиден. Экинчиден, биз Жанар мырза айткандай, бул биз поэма жаз, жыр жаз, кыргызча, жоксо түш чору деген жерибиз жок. Бул мыйзамда. Бул мыйзамда ошо кыргызча жок дегенде сүйлөгөндү бил, ал акыбалды сурашканды бил деп атабыз. Деген мыйзам. Концепцияны эми биз колдоп берсек жакшы эмнеси бар анын? Ар бир депутаттын өзүнүн ою бар. Бул жерде биз кыйкырышпай, талашпай, концепцияда мен мындай сунушум бар деп, анан кийин өзгөртсөк болот да. Мына жерге мындай штраф деп айтып атабыз кээ бирлерибиз класстан класска көчпөйт деп айтып атабыз. Эң негизгиси, Мелис мырза, кызматка барбайсың, бул тилди билбесең кызматка барбайсың, депутатка бара албайсың дегенден өзү уже биринчи күндөн баштап ошону кыргыз тилди үйрөнгөнгө үлгү берет, түрткү берет ошон үчүн. Ага чейинкилерин уже бул излишний уже. Класстан класска көчпөйсүң деген, көчсө берсин, билбесе дагы. Бирок бүтө берсин. Но кызматка бара албасын билсин да. Кызматка бара албасын билсин, депутаттыкка бара албасын билсин, башка бир мамлекеттик органдарга бара албасын билсин. Ошону билгенден кийин өзү эле андан кийин, биз биякта жашагандан кийин, жергиликтүү болгондон кийин, мейли ал башка улуттун өкүлү болобу, мейли өзүбүздүн эле кыргыздар болобу. Мына азыр биздин өзүбүздүн эле кыргыздар сүйлөбөйт атпайбы кыргызча? Ошол маселени мына айтып атат. Биз концепциясын колдоп беришибиз керек муну сөз түрдө.